Урматтуу команда, сиздер менен Atomy компаниясынын Кыргызстандагы лидери Махабат Абдылдаева. Сиздер менен мен бүгүн биринчи заказым тууралуу бөлүшүп кетейин. Мынакей менин заказым келди. Эң биринчи заказым. Бул заказ бесплатный Брянсктан келди, Брянск офисинен. Бесплатный келгендиктен 1,5 ай дегенде келди. Себеби дегенде Брянск офиси Белоруссия, Украина, Казакстан, Кыргызстан 4 өлкөнү тейлегендиктен аябай нагрузка көп болгондуктан ушундай жайыраак келет экен. Бирок бесплатный. Ал эми ылдамыраак алам деген адамдар Тюменге заказ кылса болот. Тюменде ылдам келет 2 жуманын ичинде. Эмесе айта кетейин, мынакей каталогдон 5 үй келген. Эң сонун качество мына капкатуу болуп кагаздары. Мынакей жылтылдап, мындай сонунда глянцевый эң жакшы качествода экен кагаздар. Муну кармаганда эле баягы клиенттерибиз мунун жакшы продукция экенин түшүнөт экен да. 5 штук келди, 300 рубль болгон. Ошондой эле мындай паста. 350 рубльдук паста. Бул баягындай прополис кошулган паста. Дароо эле жууп көрдүк. Тиштин сарысын кетирет экен. Баягындай берки пасталар көп кетире албаган баягындай налетторду кетирет экен. Дароо эле билинди биринчи эле жуугандачы. Ошондой эле даамы абдан приятный экен. Кичинекей эле горошинкага ошо көбүрөт экен, жакшы. Биздин үй бүлө мындан кийин ушул пастаны колдонот. Мында ошо коробканын ичинде 4 штук 50 граммдан 350 рубль экен. Мындан чоң варианты бар, 5 штук болот коробканын ичинде ал. Ар бири 200 граммдан 1 килограмм деп койсок болот да. 1 килограммдык зумный пастаны аны 1100 рубльдан заказ кылып алса болот. Эмкиде мен чоң вариантын заказ кылам. Андан кийинки товар бул BB крем. Мынакей. BB кремди кызым экөөбүз тең сүйкөп көрдүк. Кызым ак чумал, анын бетине абдан сонун жарашты. Дароо эле кишинин терисине ылайыктап өзгөрөт экен немеси. Пасталар жасайт экен да кожагачы. Күндөн коргоочу функциясы бар экен. 30 SPF. Как раз бул 30 деген ошо бардык республикасынын бардык аймагына жарай турган эме орточо күндөн коргоочу фактор да. Ал эми менин бетим ошо аябай эле каратор болуп кеткен, айылга барып келип жакында сепкил да бар болчу. Менин бетиме анча отурган жок. Мындай сепкил жок жерлерине жакшы болуп отурду. Мындай эме эффект маски болбойт экен. Бет баягындай аябай маска сыяктуу калбайт экен. Кожага сливаться этип аябай жакшы отурат экен да беткечи. 600 рубльдук бул BB кремчи. Андан кийинки позиция аква крем. Мынакей. Бул чоң экен, 80 мг. Кичинекей эле сүйкөсө бетке абдан жакшы эме жетет экен. Дароо эле бетти мындай сезилет экен, жакшы баягындай увлажнение болгону сезилет экен да беткечи. Мен мындары ушул эле увлажняющий кремди колдоноюн деп чечтим, Кудайым буйруса. Ошону гана колдоном. Айта кетчү нерсе, ар бир товардын упаковкасы эмеси эле дароо эле ушул аябай сапаттуу экенин айтып турат экен да. Колго алганда эле уже билинет экен разницасы башка компаниялардыкынан абдан сапаттуу, эң сонун экени билинет экен. Муну сиздер Кудай буйруса заказ кылып кармап көрсөңүздөр анан түшүнөсүздөр да мен айткандачы. Андан кийинки позиция мынакей умывашка деп коет. Умывашка бетти жана жуучу. Муну да дароо эле колдонуп көрдүк. Дароо колдонгондо ошо бет эми мындай кыйчылдап калат экен да, мындай таптаза кылып бетти аябай сонун тазалайт экен. Мен буга чейин Тианденикин колдонуп жүрчүмүн, 700 сомдукчу. Ал деген мындан 2 эсе кичинекей болчу, ал дагы абдан жакшы болчу. Бирок бул ага караганда экономичный чыгып атат, андан 2 эсе көп болуп жатат да. Кудай буйруса биздин үй бүлөбүз ушул гана умывашканы колдоно турган болду мындагы. Анткени себеби бул деген бир эле горошинка менен жуудук бетибиздичи. Ичинде бул жөн эле 1 жылга жетет деп ойлоп жатам да. Мынакей. Көлөмүн көрдүңүздөрбү? Бул ошо жанагы кечки уходтун бир позициясы да. Ошо кечки уходту эмкиде толугу менен заказ кылам, Кудайым буйруса. Мынакей каталогдон көрсөтүп коеюн, ошо эки
тазалоочу каражаттардычы негизи желательно муну толук колдонгон жакшы болот. Абдан комплексный уход болот да, жакшы болот. Азыр так, азыр кечиресиңер. Топко издеп калып жатам. Мынакей. Atomy Evening Care деп коет. Бул деген ошо кечки уход да. Мында деген мисалы мен мына 12-син алдым. Бул ошо умывашкасы. Мурекиси бар Deep Cleanser деп турат. Бул абдан жана макияжды жакшы снимать этет, аябай жакшы да. Жана BB кремдер деген эсиңиздерде болсун, BB кремдер жөнөкөй молочко менен эч качан тазаланбайт. Муну сөзсүз глубокая очистка менен тазалаш керек да, BB кремчи. Мындай кеткен сыяктуу көрүнгөн менен ал деген частичкалар кала берет да, бетке зыян келтирет. Мисалы кореянкалар эч качан жөн эле BB крем менен анан бир эле молочко менен жүрүшпөйт. Алар ушундай серия менен уход кылышат да беттерин. Ошон үчүн ошондой татынакай, апапакай болуп турушат. Мынакей бул деген ошо макияжды снимать этет. Бул ошо жууйт бетти. Бул болсо пилинг экен, пилингди билесиздер. Бул болсо ошо маска экен, ошо ачылышуу ушу бетти жанагындай тазалаган маска экен. Эң сонун бул деген. Ар бирибиздин текшеристе тура турган нерсе. Бул баалары деле аябай деле кымбат эмес. Мынакей абдан чоң экен, көрүп атасыздар, мына чоң. Баяктан кичинекей көрүнгөн менен абдан чоң экен. Бул деген жөн эле 1 жылга жете турган запас да. Бул деген ар бири кана 600 рубльдан 2400 рубль. Менимче 1 жылга уходко жакшы эле болот деп ойлойм. Кыскасы, урматтуу командам, заказды тартынбай эле алыңыздар. Бул продукция бизде эч качан эч кимге уят кылбайт да. Баасына жараша ошондой отдачасы боло турган продукция экен. Мындай мисал келтиргенде, базарга барганда биз корейский Кытайдан чыккан кийим, анан турецкий кийим деп тандайбыз го, туурабы? Турецкий кийим кымбатыраак болгону менен ошол бизди кубантып көпкө чейин кийебиз го. Же болбосо ошо бул да ошондой да. Бул Пак мырзаны мен эми түшүндүм, эмне себептен эми ассортимент аз деп ойлочумун менчи. Мисалы мен башка эле сетевой компанияда көп эле иштегем. Аякта ассортимент аябай көп, каталогду ачканда башыңа дашат, кайсынысын заказ кылышты билбейсиң да. Бул Пак мырза болсо бир конкретный проблемага бир гана продукцияны чыгарып, ошону абдан сонун эң мыкты качествого жеткирип жасаптыр да. Урматтуу команда, кош болуңуздар. Эмки заказыбыз жөнүндө баягы видео кетиргиче саламатта туруңуздар.